Саламатсыздарбы, саясат сүйүүчүлөр, сиздер менен саясий серепчи Калдырбек туугандар. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, акыркы учурда Кыргызстанда саясатында болуп көрбөгөндөр өзгөрүүлөр болуп атат. Президент Садыр Жапаров Камчыбек Ташиевди кызматтан алып, анын командасын, кадрларын дейбизби, бардык депутаттарды кошо кызматтан алды. Камчыбек Ташиевге тиешелүү болгон. Жана ошондой эле бардык тармактарда реформа жүрүп атат, УКМК кызматкерлерин да алмашып атат, камап атат, кармап атат. Жана ошондой эле кадрдык алмашуу аябай көбөйдү. Мынакей Оштун мэри алмашты, жана башка Жалал Абадтын мэри алмашты. Көптөгөн өзгөрүүлөр болуп атат туугандар. Жана ошондой эле азыркы учурда көптөгөн адамдар Адахан Мадумаров, Кесенбаевдин оюна кызыгышууда. Азыркы саясат боюнча, азыркы окуялар боюнча оюн уккусу келгендер аябай көп болуп атат. Жана ошондой эле Адахан Мадумаровго шанс пайда болду. Мынакей эми азыркы учурда ушундай президент Садыр Жапаровго кадрлар жетишпей жатат. Опытный, тажрыйбалуу саясатчылар керек. Эгерде Адахан Мадумаров Садыр Жапаров менен компромисске барып, ушундай мамлекет үчүн иштеп берейин, кызмат кылып берейин деп барган болсо, президентибиз Садыр Жапаров бир майлуу жерден дейбизби, бир жоопкерчиликтүү жерден дейбизби, иш билги Адахан Мадумаровго жумуш берет болчу деп сурангандардан болуп атат. Эми Адахан Мадумаров андай кадамга барбай билбейбиз, бирок бир топ адамдар Facebook тармагында Адахан Мадумаровго таң калышып, баалашып, там берип жатышат. Эмне деген Адахан Мадумаров өтө көптү билген көрөгөч саясатчы экен деп айтып мактап жатышат да. Мадумаровдун духуна там берип жатышат. Эмнеге дегенде, өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңеште Адахан Мадумаров эч кимисине баш ийбей, өкмөттөн коркпой, спикерден коркпой, Камчыбек Ташиев менен кайым айтышып, ошол жерде колун көзөп, жада калса Камчыбек Ташиев ачуусуна чыдай албай, эмоциясын кармай албай, колумду сындырып коён дегенин дагы бардыгыбыз билебиз. Ошол моментте бир дагы депутат Камчыбек Ташиевге кайша сүйлөп, же болбосо сөз кайтарган эмес, суроо бергенден коркушат болчу. Ал эми азыркы учурда Камчыбек Ташиев кеткенден кийин аркасынан сүйлөшүп, аркасынан жамандашып, ар нерселерди жазып жатышат. Жана ошондой эле ошол айткан адамдарга эмнеге Камчыбек Ташиевдин көзүнчө убагында айткан эмессиң деген суроого Имамидин Ташевдин тагдырын мен көргүм келбейт болчу. Эми айта берем. Ошол убакта Адахан Мадумаров Камчыбек Ташиевдин бетине айткан экен, эми ошону түшүнүп жатабыз дегендер дагы болуп атат да туугандар. Бул боюнча дагы сиздер өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып коюңуздар. Өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн адамдар жазып жатышты президент Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин ажырым болгонуна. Эми президент Садыр Жапаров өтө туура эмес иш кылды. Президент Садыр Жапаров эми кыйналат, ОПГлар баш көтөрөт, эми өнүгүү болбойт Кыргызстанда деген ойлорун жазып жатышты эле. Президент Садыр Жапаров кайрылуу жасады. Бир досум кетсе, артымда 7 миллион досум бар деп. Туугандар, бул дегени бир досумду садага чабамын, аркамдагы 7 миллион элим үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, Кыргызстан мамлекетинин кызыкчылыгы үчүн, менин бир досумдун кызыкчылыгы жогору эмес деген билдирүү туугандар. Буну түшүнгөн адамга өтө майнелүү сөздөр. Ошондуктан туугандар, келиңиздер президент Садыр Жапаровду колдоп турайлы. Ал эми Адахан Мадумаров кызматка барбай убакыт көрсөтөт. Эгерде президент Садыр Жапаров менен иштешип калса, Кыргызстаныбыз мындан дагы өнүгүп, жакшы жолго түшөт эле деп айткан аксакалдар дагы болуп атат. Бул боюнча сиздер оюңуздарды жазып коюңуздар. Адахан Мадумаров азыркы президент Садыр Жапаров менен иштеше алабы? Ассаламу алейкум кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Уулум Умар 6 жашта, врожденный паралич, ДЦП 4 степенде. Жалгыз бой энемин. 3 баламды Алланын жардамы менен өзүм чоңойтуп келатамын. Ооруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып ооруса, жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын кыргыз элим. Балама 5 сом, 10 сом болсо да жардам бериңиздер. Жок дегенде мени көрсө, апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар, суранамын. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.